Бул Новопокровка айылындагы тигүү цехи. İşte tınım жоқ. Бери топчу кадаса, башкалары кийим тигүүчү машина менен иштеп жатат. Элет жеринде ачылган ишкана 4 кабат имаратта жайгашып, 118 тигүү машинасы жана башка тигүү цехине керектүү заманбап атайын жабдыктар менен толук камсыздалган. Кыз келиндердин кийимдерин тигебиз, бүт бардык шарттары бар. Азыр ушул данный время 200 киши иштеп атат. 200. Закройный да бар, общий 200 киши иштеп атат. Ар бир этажда технолог, бригадирлер бар, баары көргөзүп турушат. Бардыгын тиге беребиз, в основном пиджак тигилет, шымдар, классический жанагы офисный варианттар бар, бүт модельдер тиге беребиз. Мында негизги жумуштар автоматташтырылган, иштөөгө жеңил, баардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Түшкү тамактануу үчүн ашкана каралып, жумушчуларды алып кетүү жана жеткирүү уюштурулган. Тигүүчүлөр болсо чет жерден жумуш издебей, өз айылында иштеп жатышканына сүйүнүшөт. Мен 1 ай болду бул жерде иштеп атканыма. Бул жердин шарттары аябай адамга монда удобный. Бүт условия бар. Аялдар үчүн намаз окуганда деле кыйналбай атабыз, алхамдулилlah. Анан эмеси дагы 5 күн иштеп, 2 күн дем алабыз да, аябай жакшы, удобный. Обед бул жерге бүт даярдалган. Болгону ошол эмеге зарплатага жаздырып сатып ала беребиз, аябай удобный да ал дагы. Ушул жерде каждый жума күнү зарплата берилет, пятница уже рассчитываемся. Ишкананы өлкөнүн тигүү тармагын өнүктүрүүгө бел байлаган Улам Момунов ачкан. Кыска убакыттын ичинде цех туруктуу кардар тапканга дагы жетишти. Бул жерде негизинен кыз келиндердин кийими тигилет. Даяр болгон продукция Кыргызстанда тигилген мөөрү менен Орусияга экспорттолот. Ошондуктан сапатка өзгөчө көңүл бөлүнөт. Россия жана Европа өлкөсүнө, Европа өлкөлөрүнүн стандарты менен тигилет. Ошол жака экспорт кылабыз. Бул жакта Дордойго дагы, ал жакта да сбытыбыз бар. Сапатыбыз жакшы. Анча-мынча терминдер менен айтканда посадкалары жакшы, стандарттарыбыз дагы жооп берет. Өзүбүздүн көп жылдан бери иштеген ошо клиенттерибиз, партнерлорубуз бар, алар тыгыз иштешип турабыз алар менен. Казакстанда да биздин эмебиз жакшы таанылган, кийимдерибиз. В общем, сапат жагынан биз уже могу Турция өлкөсүнө уже бирдей эле болуп калдык алар менен. Жер-жерлерде тигүү цехтеринин көбөйүшү менен тигүүчүлөргө суроо талаптуу жаратууда. Эң негизгиси бул сыяктуу жаңы ишканалардын ачылышы жумуш орундарын пайда кылат. Өнөр жай тармагы боюнча, башка тармактар боюнча жалпысынан ошол 560 адам иш орду менен камсыз болду бүгүнкү күндө. Ал эми кварталдын жылдын жыйынтыгы менен дагы бул иш ордун камсыз кылуундагы мындан дагы жогорулатабыз деп мен ойлоймун. Кыргыз экономикасынын приоритеттүү 4 тармагынын бири жеңил өнөр жайы. Акыркы жылдары мамлекет тараптан олуттуу колдоо көрсөтүлүп, бул тармак өнүгүү жолуна түштү. Ошол себептен облус жана район жетекчилиги бул сыяктуу ишканалардын ишин илгерилетүүгө, ар тараптан көмөк көрсөтүүгө даяр. Салбек Абдыраев, Элдар Анарбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.